Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кезектеги адистин кеңеши көрсөтүүсү башталды. Аны мен Рысбек Мелисбеков алып берем. Ал эми бүгүнкү кечебиздин коноктору, бүгүнкү эфирибиздин меймандары менен тааныштыра кетели. Нарын облустунун юстиция башкармалыгынын башчысы Жайлообаев Бакыт мырза жана ошондой эле Кочкор районунун мамлекеттик нотариусу Сопобеков Нурланбек агайлар, саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ал эми биз болсо эфирибизди андан ары улантып, эң алгач эле суроолорго кайрыла берели. Бакыт мырза, мынакей мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматка кирүү тартибин түшүндүрүп бересизби? Же жаш курагы боюнча чектер барбы? Ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Абдан жакшы суроо. Негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2021 жылдын 27 октябрында жаңы мыйзам кабыл алынган. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө. Ошол мыйзам талаптарына ылайык азыр мурункуга караганда кичине өзгөрүүлөр болду. Жумушка кирүү тартиби. Ошого токтоло кетсем, биринчи кезекте резерв түзүлөт да, ар бир мамлекеттик органда резерв түзүлөт, ички резерв деп коет. Ошол резервге ошол эле кызматтагы адамдарды резервге алат. Андан тышкары экинчи этабы ачык конкурс менен резервге кабыл алат. Азыр мурункудай мисалы үчүн бир мамлекеттик органда кызмат орду болсо, ошол орунду коюп туруп, ушулга кызмат ордуна деп конкурс жарыяланбайт. Ошол резервге кирүү үчүн конкурс жарыяланат да. Аны үчүн биринчи ошо өзүнүн муктаждыгына карап мамлекеттик орган документтерди текшерүүдөн өткөрүп, анан кийин мамлекеттик кадр кызматына жөнөтөт дагы. Аякка заявка берип, ал жактан анан кийин тест сынак өтөт, компьютерлик тест. Анан кийин компьютерлик тест өткөндөн кийин мамлекеттик орган өзүнүн беседа, экинчи этабы ошо беседадан турат. Ошо беседадан анан кийин ким канча көбүрөөк балл алган катышуучуну резервге коет, ички резервге. Анан ички резервге койгондон кийин анан барып туруп ошого өздөрүндө болгон ваканттык местага анан кийин дайындайт да. Мурункусунда ал бир мамлекеттик кызматтын органынын ичинде бир мамлекеттик кызмат орду бош болсо, ошол именно ошол кызмат ордуна конкурс жарыяланат да. Азыркы ошол внутренний резервмен болуп калды. Анан калган иш чараларды ошол мамлекеттик госорган өзү иштеп чыгып, аркысын улантат. Жаш курагы боюнча мамлекеттик кызматка кирүү жаш курагы, мамлекеттик жарандык кызматка кирүү жаш курагы 20 жаш мурункудай эле, муниципалдык кызматка 18 жаштан эле. Бирок ошол эле мезгилде ошол адам соттолугу жоюлган болуш керек. Же болбосо дееспособный деп коет. Ошондо же болбосо соттун өкүмү менен ошол кызмат ордун ээлегенге бир чек тыюу салынмаган жаран болуш керек да. Жогорку билим болуш керек. Ошол өзүнүн тармагына катышып аткан. Рахмат. Нурланбек мырза, мурасты канча убакытта аштырыш керек негизи? Саламатсыздарбы? Жогорудагы сиздин сурооңуздарга төмөндөгүдөй жооп берем. Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 1153 беренесине ылайык мурасты кабыл алуу үчүн адам кайтыш болгон учурдан тартып 6 ай өткөндөн кийин 6 айдын ичинде мурасты өткөрүп алганга укуктуу. Мурасты кабыл алып турган киши мураскер. Мураскер ошол 6 айдын ичинде, биринчи 6 айдын ичинде арыз менен кайрылып, мурастын эмеси боюнча кайрылып арызын берип коюш керек да нотариуска. Ошол негизинде анан кийин мурасты нотариалдык кеңсеси бере бергенге укуктуу. Толуктап кетип сураттыңыз, ошол жашаган жери боюнча, ошол жашаган жери боюнча, катталган жер боюнча мамлекеттик нотариалдык кеңсеге кайрылат. Анан дагы бир нерсеси бар, ошол жерде мурасты кабыл алуу мөөнөтү өтүп кетсе, ошол эле биздин мыйзам менен жана Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин талаптарына ылайык кайрылып аткан киши мурастын мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн сот органдарына кайрылууга укуктуу. Сот органдары мурасты кабыл алуу мөөнөтүн калыбына келтирип берсе, нотариалдык кеңсе мурасты өткөрүп бергенге билдеттүү. Рахмат, Бакыт мырза, муну юридикалык жактын жетекчиси өзгөргөндө юстиция органдарынан кайрадан каттоодон өтүү зарылбы? Бул жерде юридикалык жактын жетекчиси өзгөргөндө каттоонун зарылчылыгы жок. Себеби дегенде юридикалык жактын уюштуруучусу болот да. Мамлекеттик органдардыкы өзүнөн жогорку турган органдар уюштуруучу болуп эсептелет. Ошол буйрук чыгарган орган. Ал эми жеке жана коммерциялык уюмдардыкы болсо уюштуруучулары. Уюштуруучулар өзгөргөндө гана юридикалык жак кайра каттоодон өтүш керек. Андан тышкары
ошол уставдык капиталы өзгөрсө, же болбосо жоболорун өзгөртүү келсе, уставдарын өзгөртүү кирген учурда гана же болбосо башка областтан баягы юридикалык дарыгы алмашса, мисалы үчүн Бишкек шаарынан Нарын облусуна келип кайра катталса, анда сөзсүз түрдө кайра катталуудан өткөрүлөт. Ал эми жетекчиси өзгөргөндө болгону кабарлама берилет, бул жака билдирүү берилет дагы юстиция органына катталуудан өткөн ошол тийиштүү аймактык юстиция органына кабарлама бергенден кийин ошол кабарламанын негизинде юридикалык жактардын базасына өзгөртүү киргизилет. Азыркы күндө ушундай көп мүчүлүштөр болуп атат, себеби дегенде баягы көп эле жетекчилер өздөрүнүн ушул мыйзам талаптарын аткарбастан өзгөргөндөн кийин бул жака келип кабарлама бербей, анан качан бир жумуштар болуп ушундай тиешелүү учурлар пайда болуп калганда, ошо юстиция органына тиешелүү ошондо гана анан кийин келишип, биз ушундай билбей калыптырык, биз деген ушу жетекчибиз алмашып жетекчи болуп алмаштык элек деп, көбүнчө бул мамлекеттик жана муниципалдык органдардан тиешелүү болот. Алмашканбыз деп келишип, анан кийин мыйзам талаптарын бузуп атышат. Мындай мыйзам талабы бузулган учурда ал ошол өз убагында келип катталбаган жетекчиге штраф каралганда штраф салынууга жатып калат. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы билдирип өтмөкчүмүн. Эгерде ошондой жетекчилер өзгөргөн убакыт болгондо юридикалык жактардын сөзсүз түрдө келип, бир айдан кечиктирбестен тиешелүү буйруктун тастыкталган көчүрмөсүн алып келип, бул жака кабарлама берип, паспорттун көчүрмөсү менен кошо, анан бул жака келип катталып кетиш керек, базага киргизиш керек. Нурланбек мырза, никени ажыратуу боюнча кандай документтер талап кылынат жана ошол нике канча убакытта ажыратылат? Никени ажыратуу боюнча тийиштүү документтерден нике куәлүк, жашаган жер боюнча справкасы, балдардын метрикелери, өзүнүн аныктай турган паспорт куәлүгү жана арыз. Арыздын негизинде ошол сот органдарына кайрылып, никени ажыратууга укугу бар жарандын. Ал жаран кайрылган учурдан тартып сот органына 1 айлык мөөнөттөн кем эмес учурда Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 86-беренесине ылайык жана Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 134-беренесине ылайык ошол 1 айлык мөөнөттөн кем эмес учурда ишти карап никени ажыратууга жатат. Ошол аралык канча убакыт болот? Сот органы арызды кабыл алган учурдан тартып 1 айлык мөөнөт. 1 айлык мөөнөттөн кийин ошо нике ажыратууга жатат. Мына ошол нике ажыратылган соң кайрадан бир сүйлөшүүлөр болуп, кийин кайра жараша турган болсо, канча убакыттан кийин кайра жарашууга мүмкүнчүлүк же бул жерде неме жок? Эгерде кайрылган киши, никени ажыратуу боюнча кайрылган киши жана ошо никени ажыратуу боюнча экинчи тарабы ошо никени ажыратуу боюнча макулдугу жок болсо, сот органы 1 айдан 3 айга чейин жарашууга мөөнөт чектеп бергенге милдеттүү. Эгерде ошол чектелген мөөнөттүн ичинде нике ажыратылбаса, анда ошол чектелген мөөнөттүн ичинде 2 адам жарашпаса, анда нике ажыратууга жатат. Маселе боюнча толук мен сиздин сурооңузду түшүнүп калдым окшойт. Теги эгерде экөө ажырашып кетип сот аркылуу, анан кайра жарашып калган мөөнөт сурадыңыз ойт, экөө ажырашып кеткенден кийин бул нике бузулат, экөө кайра башынан кайра никеге турушка туура келип калат да. Кайра ошо ЗАГС органына барып, арыздарын тапшырып, кайра жаңыдан никеге турат. Кийинки суроом бул апостиль тууралуу айтып берсеңиз, Бакыт мырза. Апостиль бул документке кол койгон адамдын кол койгон колунун кол койгон адам ким катары чыккандыгын аныктыгын жана тиешелүү учурда бул документ бекитилген мөөрдүн же штамптын аныктыгын ырастаган атайын штамп да. Бул чет мамлекеттерге жөнөтүлүүгө, ошол чет мамлекетке керектүү болгон, мисалы үчүн бизде баягы апостиль деген Гага конвенциясына катышкан мамлекеттердин ортосундагы документ штамп болуп саналат да. Ошол жака тиешелүү бир кандайдыр документтер керек болгондо ошо апостиль штамп базылат. Апостиль штамп кайсыл учурда базылат, и ким тарабынан базылат жана ким тарабынан базылат деген суроого мындай деп жооп бермекчимин. Апостиль штампын басканга, мисалы үчүн, юстиция органына укук берилген, юстиция министрлигине, андан тышкары ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук кызматына, башкы прокуратурага жана сот департаментине. Мисалы үчүн, ар ким юстиция органы ошо тиешелүү мамлекеттик органдардын справкаларына же болбосо диплом колу кандайдыр күбөлүктөргө ошонун колун нотариус көйлөнүп бергенден кийин нотариустун
мөөрүн ошол адам нотариус чындыгы ушул нотариус деген тастыган штампты басып турган ошол мамлекетке жөнөтүлөт да. Ал эми ички иштер органы өздөрүнүн ички документтерине ошондой эле калган мамлекеттик органдар башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук кызматы өздөрүнүн ички документтерине апостиль штамп коюуга укук берилет. Андан тышкары сот департаментине соттордун ар кандай документацияларына укук берет да. Анан апостиль боюнча дагы баса белгилеп нерсе, азыркы күндө ошо элдердин шартына карап, элдерге мындай ыңгайлуу шарт түзүү максатында Юстиция министрлигинин мурун башында өздөрүнүн министрликтин өзүндө гана басылчу апостиль штампы. Азыр ушул жерде мисалы үчүн Баткенден болобу, Оштон болобу, Нарындан болобу ошо Бишкекке барып жол керек оролбосун үчүн ар бир аймактык башкармалыктарга укук берген Юстиция министрлиги делегировать этип, ошол жака барбастан бул жака келет дагы тиешелүү документтерге ушул жерден апостиль мөөрүн бастырып кетишет. Апостиль мөөрүн басуу боюнча мөөнөттөр бар. Мисалы үчүн 2 күн, 2-3 күн, 2 иш күнүнүн ичинде басылат, андан тышкары 1 иш күнүнүн ичинде басылат, анан 3 сааттын ичинде басылат. Ал 2-3 күн иш күнүндө басыла турган апостилге төлөм 940 сом, 1 күндүкү 1880 сом, ал эми 3 сааттыкы 2820 сом. Рахмат. Алимент чектеш үчүн кандай документтер талап кылынат жана канча убакытта чектелет? Алименттер боюнча бул кайрылып аткан жаран өзүнүн никеге өлүгүн, балдардын митиркелерин, өзүнүн жашаган жери боюнча маалыматын айлык мөттөн болобу же квартальный комитеттен болобу жана ошо өзүнүн тастыктай турган документи, паспорт документи менен кайрылганга укуктуу. Алимент боюнча кайрылган жаран арызды өткөргөн күнүн тартып, соттук буйрук сот органдары тарабынан 1 күн ичинде кабыл алынып чыгат жана ошоки соттук буйрук 10 күнүн ичинде даттанууга жатат. Рахмат. Анан ушул нотариус тарабынан бир тараптуу милдеттемелер күбөлөндүрүүгө жатабы? Нотариус тарабынан бир тараптуу милдеттемелер күбөлөндүрүүгө жатат да. Бул күбөлөндүрүүгө жата турган документтер бул бир тараптуу гана деп эметилет. Бул кайрылып аткан жарандын биз аныктай турган жеке өздүгүн аныктайбыз жана аракетке жөндөмдүүлүгүн аныктап туруп анан кийин. Анан нотариус тарабынан кандай учурларда ишеним кат берилет? Ишеним кат боюнча нотариус тарапка ар кандай маселелер боюнча жарандар кайрылат. Бул документ кабыл алуу боюнча, бул автотранспорттун өзүнө каттатуу боюнча, бул жанагы пенсиялардык акча каражатын алуу боюнча, бирөөгө ишеним берүү боюнча кайрылышат. Ошоки кайрылган жарандарга биз ошоки ишеним катты өздүгүн аныктап, ишке аракеттигин аныктап туруп анан кийин. Мырза, мындан мурун Нарын облусундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын токтомдорун Юстиция министрлиги тарабынан жүргүзүлүүчү реестрге киргизүү боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатканын айтып кеттиңиз эле. Бүгүнкү күндө жыйынтык кандай болду? Буга чейин да ушул орчундуу маселе болуп келген. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ошо айлык кеңештердин Нарын шаардык мэриясынын токтомдору мыйзам талаптарына ылайык сөзсүз реестрге киргизилип жатат да. Анын өзүнүн тартиби бар болчу, буга чейин да айтып келгенбиз. Анан ошол багытта биз иш чаралар жүргүзүп, жалаң эле биз эмес, ушу президенттин айрым укуктуу өкүлүнүн катышуусунда ошонун көмөгү менен жерлерде прокуратура органдарынын жардамы менен ошол быйылкы жылы аябай алгылыктуу иштер алып барылды. Мен айтып атканым быйылкы 2022 эмес, өткөн 21 жылы. Ошо 21 жылы баардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын токтомдору толук тапшырылды, бирок арасынан кайтарылгандар да болду. Мисалы үчүн 2020 жылы 887 гана токтом реестрге киргизилсе, 2021 жылы 2180 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдери ошол реестрге киргизүүгө жетишти да. Албетте 310 токтом кайтарылды. Ал жерден эми баягы тиешелүү тартипте болбой калат. Кээ бир жерлеринде PDF форматта ошолор ачылбай калат. Ошол себептен кайтарылды, бирок кайра алар кайталым тапшырылып, бүгүнкү күндө киргизилди. Андан тышкары дагы ошол Нарын облусунда мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып белгилеп кетким келет. Нарын шаарында, Нарын районунун элин тейлегенге бизде 2 гана мамлекеттик нотариус кызмат бордор эле. Анын бирөөсү вакант болуп, бир гана нотариус кызмат көрсөтүп элге
көп мүчүлүштөр туулуп элдердин нааразычылыктары жаралып келген. Ошол маселе да чечилип, мынакей азыр бүгүнкү күндө Нарын шаарында 3 нотариус элге кызмат көрсөтүп атышат. Баягыдай аяк узун кезектердин баары үзүлүп, мынакей кыскарып, бүгүнкү күндө элдерге да жакшы толук кандуу шарттар түзүлүп атат. Банк кызматкерлерине дагы, себеби непосредственно ошо банк кызматкерлеринин залогдорун дагы оформить эткенде ушундай очереттер болуп калып, аябай мүчүлүштөр жаралып келгенде. Мындан тышкары Кочкор районунда дагы бир штат бирдиги алынды. Ал жака да азыр вакант болуп турат. Жакын арада. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн дагы убакыт өз соңуна келип жеткенине байланыштуу коштошууга аргасызбыз. Бүгүнкү маегибиздин коноктору менен дагы бир тааныштыра кетери Нарын облустук юстиция башкармалыгынын башчысы Жайлообаев Бакыт мырза, Кочкор районунун мамлекеттик нотариусу Сопулбеков Нурланбек. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.